Кудайдын чакырыгы 14-август. Жүз 18 забур толугу менен Кудайдын сөзү жөнүндө жазылган бөлүм. Анда 176 аят бар. Баары Кудайдын сөзүнө арналган. Алардын бири сенин сөзүң бутума шам, жолума жарык. Биздин жыйында бир бөлмө бар. Анда бир гана жарык өчүргүч бар. Бирок ал эшиктин жанында эмес, алысыраак жайгаштырылган. Мен ал бөлмөгө киргенде дайыма караңгыда жүрөм. Отургучтарга, үстөлдөргө урунуп этият болуп басам. Бирок ошол эле бөлмөнүн кире беришинде тартмалары бар комод турат. Анын ичинде кичинекей фонариктер бар. Эгер бирөөнү алып күйгүзсөң баар көрүнүп калат. Фонариктер белгилүү болгондой, күйгүзүлгөндө гана иштейт эмеспи? Мен көбүнчө андай кылбай, алып күйгүзгөндөн эринип, далай жолу буттарымды көгөрткөм. Библияда ушундай. Ал бизге жакшы болсун деп берилген китеп. Анын Кудайдан келгенин билип, жана бизге жакшылык үчүн берилген деп билгенибиз менен, эгер биз аны окубасак, изилдебесек, түшүнбөсөк, анда биз караңгыда эле жүрөбүз. Жашоодо кайра тоскоолдуктарга урунуп, адашып калабыз. Бирок Библияны күнөө сезиминен улам окуунун кереги жок. Кудай жазалайт деп коркуп окуунун да кереги жок. Аны жашооңдогу тоскоолдуктардан сактайт, алдын алат, үйрөтөт, акыл берет деп, ал аркылуу Кудай мага сүйлөйт деп окуу керек. Кудайдын сөзү биздин жакшылыгыбыз үчүн берилген белек. Ал бизге дүйнөдөгү чыныгы жарыкты көрсөтөт. Ошондуктан мен сиздин да аны сүйүшүңүздү каалайм.